Бүгүн 18 март күнү Умурадан келген Сузактын 3 тургунуна коронавирус аныкталганы белгилүү болду. Ошондон улам Ош шаарына чектөөлөр киргизилди. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынан билдиришти. Бүгүн 18 март күнү Ош шаарынын мэриясында коронавирус инфекциясынын алдын алуу жана вируска каршы күрөшүү чарасы боюнча жыйын болуп өттү. Шаар мэри Талайбек Сарыбагышев коронавирус инфекциясын алдын алуу үчүн зарыл жумуш болбосо көчөгө чыкпоосун айтты. Учурдагы абалга ылайык жарандар башкалар менен байланышын чектөөсү зарыл. Дүкөн менен дарыканалар итаттык режимде иштей бермекчи, деди шаар мэри. Ошондой эле Ошко башка аймактардан кирүүгө чектөө киргизилери белгиленди. Жыйында Ош шаардык аэропорттун жетекчиси Талантбек Исаков учурда Ош аэропортунда ички каттамдар жүргүзүлүп жатат. Эл аралык авиакаттамдар убактылуу токтотулду деп билдирди. Баткен облусунда Умурага барып келген 8 адам карантинге алынды. Бул тууралуу областык администрациядан билдиришти. Умурадан келгендер кечээ 17 мартта Баткенге келишкен. Алар үйлөрүнө жөнөтүлбөстөн ошол жерден карантинге алынышты. Алардын 7-өө Баткен районунан, 1-өө Кадамжайдан болот, деди.